Bizde akırkı күндөрү Içki İşler Ministrliğinde öte çoğun, köptөгөн көйгөйлөр жаралып атат. Ушуга biz карап, туура эмес болгон мыйзамсыз жасалган жумуштарга өзүбүзчө карап тура албастан, анан biz Içki İşler Ministrliğинин ошол мезгилдеги областтык Ички иштер башкармасынын башчысы Акылбек Мамасеевге келип кайрылганбыз. Өзүбүздө оюбузду айттык, мыйзамсыз болгон, мыйзамсыз аткарган, чыгарган приказдарыны, кээ бир сотрудниктерди эч бир себепсиз жумуштан алганы, жумуштан төмөндөткөнү, мыйзамсыз ротациялагандары тууралуу айтканыбызда кенебестикке алып, колуңарда не келет эле силердин дегендей мамилени бизге кылды. Биз анан дагы оорлук кылып, ушу Ички иштер Министрлигинин ичинде болуп жаткан мыйзамсыз нерселерди, ушуга окшогон мыйзамсыз көрүнүштөрдү Ички иштер Министринин ичинде эле чечилип калсын деп, мына 1 жылдан бери 2017 жылы декабрдан бери biz ушуга кайрылып келатабыз. Ички иштер министрине, мурдагы Улан Исраиловке и азыркы мезгилдеги Кашкар Астаханович Юнушалиевке. Комиссияны жиберет, келет, текшерет, да, туура эмес ротация, туура эмес квартиралар бөлүнгөн, мыйзамсыз нерселер, бул чындык экен деп кетет дагы, Бишкекке барганда эле башкача түскө барып калат. Анан биз өзүбүзчө ойлодук, бул кандай дегени бул? Жаңы министр келди, бир ушуга дагы бир кайрылып көрсөкпү деп, жаңы министрге дагы кайрылдык. Кайрылса, Кашкар Астаханович лично өзү бүтүн ардагерлердин менен учурашкан мезгилинде сөз берген. Мен Муктар эке лично өзүм көзөмөлдөп текшертип берем деп. Эч кимисинен сурабай, чыркыратып, эч бир себепсиз жумуштарынан алынгандар, мыйзамсыз ротациялангандар. Ротация Ички иштер министринин өзүнүн ички буйругу менен ар бир сотрудникке 5 жылда бир эле жолу ротация болуш керек өзү. 5 жылда бир жолу. Эгерде ведущий главный специалист болсо, өкмөттүн 2014 жылгы 24 ноябрдагы 673 өкмөттүн токтому бар. Ошо токтомдун негизинде гана дайындалыш керек. Булар ага дагы көңүл бурбайт, өздөрүнүн буйругу менен дайындайт. Эми мен буларды айтып жатканымдын себеби, биз биринчиден өзүбүздүн ички иштер органдарынын ичиндеги ушуга мыйзамсыз коррупциялык жолдорду жок кылып, алдын ала айтып турбасак, анда карапайым элге жол болсун деген гана сөздү айтканга туура келип калат окшойт. Менин сиздерге айтар дегеним, квартира маселеси боюнча экинчи. Квартираны эч бир муктаждуу адамдардын бардыгы алды дегенден биз алыспыз. Квартираны жакындарына, досторуна, туугандарына гана бөлүнүп берилгени аныкталды. Мына 27 квартира эч бир семьясы жокко берген, 4 балалуу квартирада отургандарга берилбей калган. Квартира бербей коюштун жолун дагы булар изилдеп чыккан. Мамасеев Акыл деген бар. Ошо мезгилдеги областык ички иштер башкармасынын башчысы. Ал бербей коюштун жолу ошо квартира алам деген жигитти башка жакка жылдыра бериш. Ошол эле бир мисал, Сузактын участковойу Халил дегенди Алабыкага которуп берген, квартира берип аткан. Кайра ал квартира бөлүнүп бүткөндөн кийин бияка келип отур. Алар келип безилдеп айтып атат. Ну кулак салган эч ким жок. 27 фактыны биз аныктап чыктык. Анан менин оюм мындай болду. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, ким квартира алган болсо комиссиянын мүчөлүгүнөн чыгыш керек. Болбой калат. Өзүңөр алып алыпсыңар деп, ошо азыр комиссиянын 11 адамдан турган составды бир дагы квартира алып алган балдардан кайрадан мени сунушум менен түзүп, азыркы күндө каралып жатат. Уже бүгүн эртең биз баяндама катты уже жазып бүтүп калдык. Министрдин атына и областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын атына беребиз. Жыйынтыгынан алар чечип берет.
Ушул жерге стадион кылдык. 96-жылы стадион кылдык. 96 стадион кылдык. 97-жылы мына жерге 1 гектар 20 соток жерге каламчы деп коебуз. Чыбык. Ошондон 100 000 түбөктүк. Анан 98-жылы суу басып кетти 1 метрден ашкандан кийин. Анан ушу роводун садовниктери физкультуранын ордуна ошол жака чыгат эле да, ушу кумдарды тазалатып, ушу тараптарды чыгарганбыз. Эми бу жерде талаш болгон нерсеге мен түшүндүм. Себеби мына 100 000 теректи ушу 95-жылда эккен болсок 2000-жылдан баштап ушу пайдалана баштады да. Ветерандарда каза болгон ветерандын бала чакасына бердик. Мына фонд сом курулуп атат, аларга берип атабыз. Андан анча-мынча командировка болсо, командировка бара-бара туган өскөн балдар. Ошол өскөн балдарга мен өзүм курсуй алам. Теректерди сатып туруп, ошолорго жол керек кылып берген. Бул жагынан мана ардагер Бишкекке кетип атканда маштап калганда, шедан 5-6 терек кесип, анан сатып кеткен да. Урматтуу туугандар, бул жердин тарыхына мен токтолбойм. Тарых боюнча роудунун убактылуу пайдалануусуна өткөрүп берилген. Мөөнөтсүз пайдалануусуна. Бул болгон мен бирок келип райондо көрүп атасыңар. Биздин Сузак районунун центриндеги площадыбызды көрүп атасыңар. Жана базардын жанындагы. Бардык Сузак районунун иш-чараларын баарын ошол жерде өткөрүп атабыз. Ал өткөргөндө мына роуду менен бизге күч келип атат. Бир жагынан элдердин жолун жабыш керек болуп атат. Бир мероприятие өткөрүш үчүн. Карадария, Сузак айыл өкмөтүнөн өткөн элдердин баардык транспортун жаап, элдерге туура эмес эме жүргүзүп атабыз. Эмне деп коет кандай ыңгайсыздык шарттарды жаратып атабыз. Анан мына мен келгенден кийин роудун начальниги менен сүйлөшүп, бирок роудун начальниги бербейм деди. Бул жерди бере албайм. Мен немеде турат. Анын үчүн мен бардыгынын алдында жооп берем деди. Мен аны сотко бердим. Бул жерди сотко берип, 1,63 гектар жерди сот аркылуу муниципалдык менчикке айыл өкмөткө өткөрдүк. 1,63 гектар 1,63 гектар жерге мындай стадион чыйдырдык. Стадион. Биздин Сузак районундагы бүт иш-чаралардын баары ушу стадиондо өтөт деп атабыз. 1,63 гектар жер жетпей калганда дагы үстүнөн 27 сотик элдерден алдык дополнительно. Бүгүн мына колубузда госактыбыз бар. 1,90 жерге биздин муниципалдык менчикте Сузак айыл өкмөтүнүн муниципал менчигинде турган госак бар. Мына кызыл госак. Эгерде кимде кызыл госакты жүргөн менчик бөлүгү жүргөн болсо, алар бар госрегистрден болуп тактабалсын. Биринчиден ушул менет ушул Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин менети. Мен башында айтып кеттим, кандай жер эле бул жер. Канчадаган, миллиондогон акчалар кетти, канчалар түнү менен уктабастан ушул жерди жер кылып, ушинтип 3000 туптарак ашып терек кетти. Биз бул жердин бирөөгө өткөндүгүнү билген эмеспиз. Качан гана 30 түп теректи бирөө кесип кетиптир. Bir милиционер чыгып сурап койбойт. Канча менет кылышты. Бул жерде ушундай болгонуна инициативасыны көтөргөн жигит себептүү кичине кызматтары менен келе албай калды. Ошол бизге чырылдап айтты. Биз азыр деле булар өзү даана так түшүндүрө айта албайт. Колунда достаточно кагаздар жок. Биздин угушубуз боюнча коммерческий кеткен. Коммерческий кеткен дегени ал менчик дегени болот. Өзүңүздөр билесиздер. Биз акырына чейин турабыз.